Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Табылды Акеров, саясатталдоочу, тарыхчы. Рахмат студияга келгениңиз үчүн. Мына биринчи жыйын өттү. Жаңы парламенттин кандай сиздин баамыңыз, кандай парламент болот бул? Фракциялар түзүлө баштады. Кээ бир өз алдынча шайлангандар фракцияларга кирип кетишти. Спикерди шайлады. Кандай деп баалайсыз ушул биринчи кадамдарын? Негизи кыргызстандыктар, жалпы эле бүт шайлоочулар мындай аябай талкуу кылып атышты, соц тармактарда кызыгып атышты. Ушул биринчи отуруму кандай болот экен деген мындай ой болду да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, 6-чы чакырылыштагы парламент аябагандай өзүнүн мындай терс жактарынан көрсөтүп алган, жада калса бир чимкирик деген атка да ээ болушкан. Анан ошого мындай элдин баары тең жаңы чакырылган 7-чи чакырылыштагы парламент кандай болот экен деп аябай кызыгуу менен карап атышты. Мен дагы мындай баарын көрө алган жокмун. Бирок өзгөчө жанагы ант бергендерин мындай баарын көрө алган жокмун. Берки жактарын карап көрүп аттым. Не болуп атат, ким кандай сүйлөп атат, эмнелерди талап кылып атат дегендей. Анан жалпы соц тармактардагы баалар боюнча көпчүлүгүнө жакпай калган. Булар да эле ушундай баягы беркилерден дагы начар болот деп айтып атышат. Же болбосо жакында баары бир кайра жаңы парламент 8-чисин чакырышыбыз керек болобу деп айтып атышат. Мындай жалпы келгенде мындай эл өзү каалаган, өзү баамдап турган чакырылыш болбой калгандай болуп атат. Мисалы үчүн көптөн көп күткөн айрым депутаттарды, жаш депутаттарды аябагандай катуу сөгүп атышат. Кадимкидей мындай отурганы мындай экен, сүйлөгөнү мындай экен, кошоматчы экен, жана башка деп уже бүгүн эле мындайча айтканда биринчи отурумунан кийин эле бир 3-4 депутатты аябагандай катуу сындап, кошоматчы, анан жана башка тигибу деп элдин кызыкчылыгында эмес дегендей аттарга ат кошуп, анан сөгүп, кадимкидей ошондой кылып атышат. Эми бирок бул биринчи гана отурум. Албетте булардын мындай эски депутаттардан башка жаңылары али билбейт депутат кандай болуш керек экенин, же болбосо ошол образга кире элек. Анан ошондуктан ушундай баягы билбестик менен көп нерсени кетирип, же болбосо туура эмес сүйлөп алыштары мүмкүн. Бирок баары бир мындай акырындык менен булар 1-2 айда образга кирип, кадимки баягы депутаттыкты сезип калгандан кийин анан элдин дагы жана сынына кабылып аябагандай катуу, ошондон кийин анан кичине мындай оор басырыктуу болуп, бир аз токтолуп, анан бир калыптагы саясатчыга айланышат деп ойлойм. Азыр бирок албетте мындай биринчи отурум көп нерсени чечет. Ошондуктан биринчи отурум соц тармактарга жакпай калганы өтө өкүнүчтүү да, өтө өкүнүчтүү. Бирок мен ойлойм, булар кандай бөлүнүп кетти? Мисалы үчүн фракциялар кандай түзүлдү? Ата журт фракциясына 13 жанагы бир мандаттуу депутаттар кирип кетти. Дагы бир 13 өзүнчө фракция болуп эркин депутаттардын тобун түздү. Анан ал эми жанагы ишеним, ынтымак, бүтүн Кыргызстан, башкалар өзүнчө фракция болуп бекилишти да.
Эң негизги кызыктырганы соц тармактарды да элди бул жанагы бир мандаттуу округдар эмне үчүн ата журт фракциясына кирип кетти, кандайча деп ошого мындай таң калып атат. Анткени алар эркин болуш керек. Анан ошондуктан жана эркин депутаттар тобу, бир мандаттуунун эркин депутаттар тобу мындай туура кадам жасагандай көрүнүп калды. Анан дагы бир себеби бул ушундай парламентте жана бир мандаттуу округдардан шайланып келген депутаттар сөз жок түрдө алар өзүнчө бир блокко кирет да, топтолушат. Өзүнчө болуш керек эле. Өзүнчө бир фракция болуп түзүлөт буларчы, сөз жок. Мисалы үчүн Украина жана региондор эмне деп Россияда деле бар, региондор дегендер бар. Мына ошондой болуп түзүлөт да. А булар болсо, мисалы үчүн туурада 36 округда 36 округ ошондо Кыргызстандын баарын камтып атышпайбы? Анан жанагы кээ бир жана партиялык системада кээ бир жерге тиги эме жана депутат жетпей калып атат деп ошондон келип чыкпады беле булчу. Анан эгерде ошондой ой менен булар баягы түзүлсө, эмне үчүн булар бир блок түзө албай койду? Эмне үчүн ата журтка кирип кетти жартымысы деп ошондой бир мындай талаш тартыштар болуп атат. Менимче бул чындыгында эле жанагы башка партияларга кирип кеткен депутаттар ойлоно турган нерсе. Анткени булар округдун депутаттары да, булар бир болуштары керек болчу да. Ошону байкадым. Анан эми фракцияларда спикерди талашы аябагандай катуу, мындайча айтканда Кыргызстанда ошол өтө өнүккөн да. Көшөгө артында күрөш дегендей. Ошол көшөгө артында аябай катуу чоң күрөштөр жүрүп атты. Жанагы көптөгөн 3-4 адамдын аты айтылып атты. Бирок акырында келип баягы Талант Мамытов өзү кайра жаңы 7-чи чакырылышка дагы спикер болуп калды да. Эми ошондой да баягы күрөш болгондо көп кандидат болгондо да баягы талаш болот. Анан сага да жок, мага да жок болуп анда өз эле калсын деп Талант Мамытов аз эле айтылып аткан. Бирок бар болчу аты. Бирок аз айтылып аткан, бирок баары баягы мурдакы парламенттин спикери, анан тажрыйбасы бар деген немеде анан кайра Талант Мамытовго токтолушту да. Бир топторун аты отуруп, ошо конкуренциянын негизинде бири-бирин жеңе албай коюшту окшойт. Анын айласында Талант Мамытовго токтолушту. Бирок баары бир дагы мындай кичинекей баягы жылжытма сөз чыгарып коюшту да. Ал деле көп болсо 3-4 ай же болбосо убактылуу, анан кийин дагы алмаштырабыз дегендей кылып, бул мындай баягы Кыргызстан парламентине мүнөздүү ушундай бир интрига, саясат жасап ушинтип отура беришет да. Бул туура эмес. Баягы бир бекиткенден кийин ошол киши иштеш керек. Эгер жөндөмү жок болсо бир жөнда, болбосо мисалы үчүн Кыргызстанда спикер болуш деле мындай оңой олтоң эмес. Себептен эртең эле сени сүйрөп чыгарып таштап коюшу мүмкүн, саясат жүрүп кетсечи. Анан жанагы өтө күчтүү деле спикерлер болду. Бирок ошону деле карабайсызбы, кичине эле кышайып мындай туура эмесирээк кадам жасаса ордуна коюп коюп атышпайбы? Туура эмес деген бийликке жакпаган. Бийликке жакпаган болсо дагы, анан кичине өзү дагы мындай образга кирип күчөп баратса дагы ордуна коюп коюп атышпайбы? Сен алданыта албайсың, биз деген сиз менен биз бир укугубуз деп ордуна коюп атышат да. Мыйзамда монтип айтылган депчи. То есть мындайча айтканда баягы Кыргызстанда спикер болуш дагы мындай оңой олтоң эмес да. Баардыгын ошол азыр мурда 120 болчу, азыр 90. Ошо 90-нун баарынын тең тилин таап, баарына тең бирдей
мамиле кылыш керек. Албетте бирдей мамиле кыла албайт Кыргызстанда, анткени спикер көпчүлүгүндө баягы бийлик жакты карап аракеттенет, антпесе эртеси күнү кызматтан кол жууп калышы мүмкүн. Ошондуктан мындай кичине баягы оппозициялык маанайдагы депутаттарды же дагы ошондой бир өзүнө иштеген мындай таасирин, коомдогу таасирин күчөтүүгө аракеттенген депутаттарды мындай кичине тескеп, же болбосо катуу айтып, ошентип коюшу мүмкүн да. Эгерде Мадумаров спикер болгондо кандай болот эле? Эми Мадумаров көпчүлүк соц тармактарда көпчүлүгү жазып атты, ошо Мадумаров спикер болуп калса жакшы болмок, себеп дегенде жана мындай эми тажрыйбасы бар, анан бардыгынын баягы орду менен алып кетмек, сүйлөгөн дагы баягы чечен сөзгө деп ошентип жазып атышты. Бирок тилекке каршы ал ондогуш эле алып калды. Анан эгерде болуп калса, Мадумаров бир жолу спикер болгон, менимче мындай аябай катуу кармамак парламентте. Анан бир жолу ошо спикер болгондо дагы ушундай өзгөчөлүгүн айткан, мындай өтө катуу кармайт экен. Анан ар бир депутатка мындай замечание берип, сен мындай болуп атасың. Ошо кезден башталды да, жанагы сен футболкачан келип алыптырсың деп министрлерди кууруп атышпадыбы заседанияга келгенде, чакырганда. Ошол эле футболка менен барган көп жакшы эмес го. Ооба, жакшы эмес, бирок ошо кезден башталды да, галстугуң жок, тигиң жок, бүгүң жок деп ошондо барып билишип, баягы өкмөттү кантип тескеш керек экен деп, баягы өкмөт бичөлөрүнө, министрлерге ошондой баягы замечанияларды берип, талап кылып, ошенте башташты да. Албетте, бирок мындай көпчүлүгүн канааттандырбашы мүмкүн болчу, ага критика айтышып, себеп дегенде ал мисалы үчүн бийликтен обочо болуп парламент эгемен болсун деп ошондой негизде аракеттенмек болуш керек. Анткени баягы эме боюнча деле биринчи пикирин деле айткан деле баары жазып чыгышпадыбы соц тармактар. Мисалы үчүн жанагы Ысык көл мейманканасы боюнча айтпадыбы парламенттин эртеңки позициясы ушундай болушубуз керек, баарыбыз ушу позицияда турушубуз керек. Ал деген тарыхый архитектуралык эстелик болгон мурда, анан азыр деле ошондой негиздеги имарат. Анан биздин мына Кыргызстандын архитекторлору мына кайрылды коомчулукка деп айтпадыбы позиция, мына парламенттин позициясы ушундай болуш керек. Мындайча айтканда, ошондой парламентти эми өтө эмес болсо дагы кайсы бир деңгээлде, керектүү бир деңгээлде көз карандысыз кармаганга аракет кылмакпы деп ойлойм. Эми парламент канчалык өз алдынча чын эле бийлик бутагы боло алат? Деги эле баягы легендарлуу парламент албаганда башкалар деле анчалык боло алган жокко? Жок, мен ошо легендарлуу парламентти баарыбыз тең сыйлайбыз. Мыкты парламент болгон, көп ошо чечимдерди, мыкты чечимдерди кабыл алды да. Бирок баары бир дагы бир парламент бар. Бул 2010 жылдан кийинки 5-чакырылыштагы парламент. Анда спикер болуп Акматбек Келдибеков болуп турса керек. Андан кийинки деле, ал кеткенден кийинки деле учурдагы спикерликтеги парламент ошол мыкты болду десек болот. Себеп дегенде ушунчалык маселени аябай талкуулашчу да, аябай талкуулашчу. Мен айылга барганда дагы ошо элдерге таң калчумун да. Уктабай түнкү 2-ге чейин көрүшчү да. Анда КТРде болчу да. КТРден көрсөтчү бардыгын. Анан парламенттегилер талап кылчу да.
бизге КТРден биздин заседанияны көрсөтсүн, эл көрсүн биз эмне кылып атканын деп. Мына ошол талап менен булар КТРди алгандан кийин коомчулук көрүп тургандан кийин ошондуктан парламенттин ошо кездеги баягы элдин алдындагы аброю чоң болду деп ойлойм. Анткени баарын көрүп аткан, ар кимиси кандай талап кылып кантип мыйзамдар кабыл алынып атат, нетип. А кийин болсо аны алдырып жүрүшпөдүбү? Кийин 5-канал, андан кийин мына азыр пирамида көрсөтүп атат. Эми буларды эл аз көрөт да. А пирамиданы таптаза эле аз көрөт да. Мына ошондуктан парламенттин деңгээли өтө төмөн. Парламенттин деңгээли төмөн. Ошондуктан буну чимкирикта деп атышат. Мына азыркыны дагы атап салышты соц тармактар. Ошондуктан ошондой да булар өздөрүн көрсөтүш үчүн коомго чыгып, коомдун алдында көрүнүп туруш керек ар бирич. Ошондо анан мындай жакшы болот. Ошондо анан мыкты саясатчыларды эл тандап алышы мүмкүн да. Ага чейин болбойт, мындай мүмкүнчүлүк аз да. Элге алар өздөрүн көрсөтө албай атса, эмнете албай атса, күн сайын көрсө эле президент эле көрсөтө беришет. Мисалы үчүн Акаевди, Бакиевди, Атамбаевди, Соронбай Жээнбековди, мына азыр Садыр Жапаровду, а башка саясатчылар көрүнбөй калып атпайбы? Анан ошондуктан мындай парламенттин мындай коомдогу баягы эмеси аз. Ал эми соц тармактар болсо пирамидадан көрсөтүп атат да, мисалы үчүн. Ошондо ким кандай ката кетирсе, ошолорду алат да бүт жакка таратат. Анан кийин парламент, ит парламент, чимкирик парламент, жана башка парламент болуп эле мындай аброю коомдо түшүп атат да. Эми көрсөткөнү бир жөн макул. Көрсөтпөй койсо деле туура иштегенде элдин кызыкчылыгын коргогон же мындай жалпы деңгээли болуш керек да. Деңгээли болуш керек. Деңгээл бирок кандай? Деңгээли болуш керек. Ал үчүн бул жерде мындай мамлекеттин дагы күнөөсү бар. Себептенде жанагындай партиялык лидерлердин да күнөөсү бар. Списканы түзүп атканда, тизмени түзүп атканда ошондо мыкты баягы эмелерди, саясатчыларды алыш керек да тизмеге. Көпчүлүгүндө мындай жанагыларды эң негизги эме бул спортсмендерди алып атышат. Мушташканга жакшы же бирдеме деп. Анан кийин ырчы чоорчуларды ошондойлорго көп эметет. Анткени алар ырдап жүрүп элдин баарын эметип анан мындай таанылып калган ал бул деп. Атамбаевдин учурунда өзгөчө мааниге ээ болуп кетти, жана журналисттерди көп алышты. Мына ошондой да. Мындайча айтканда саясий лидерлер. Анткени саясий лидерлерге Кыргызстанда мындай жалпы эле мамлекетке жакшы кадрлардын өсүшү кызыктырбайт да. Алар өздөрү эле жалтырап, мен гана лидермин деп турсак болду деп. Ошондуктан эч кимди деле чакырбайт. Мындай күчтүү жаш лидерлерди же болбосо эмелерди. Алар мындай дежурный боло тургандарды чакырышат да тизмеге. Ушундан кантип кутулуш керек? Тилалчаактарды гана тандап отурса эмне болот? Соттор деле таптакыр бир кызык нерселерди жазып атабы? Мындан кутулуш оңой эле, ал саясий эрк керек. Саясий эрк керек деле. Анан ошондой кылып баягы бардыгына тең айтып, мына мондай мыктыларды гана алгыла тизмеге деп алыш керек. Мисалы үчүн жанагы бизди мындай айтып атпайбы, жанагы подопытный баягы өлкөдөй кылыпчы. Ошондой эле болуп атабыз да. Мына биз бүт дүйнөдө жок. Биз квотаны алып алдык өзүбүзгөчү. Улуттардын квотасы, жаштардын квотасы, аялдардын квотасы эмне деп бүт жанагы тиги орукчал чан адамдардын квотасы, инвалид деп ошонун баарын алып алдык да. Анан азыр эми мындай тизмени түзгөндө ошонун баарын эметиш үчүн бул деген өтө азап экен да. Себеп дегенде жанагы бийликчил партияларга барат экен да алар да. А бийликчил эместерге барып үйрөтпөйбүз деп барбайт экен. Мына улут жанагы улуттук азчылыктар деле барбайт экен. Ошондой экен да. Өтпөйсө коркот экен да. Бийликчил болбосо, бул ким билет эмне болуп кетем, эртең балебыз булардын баарын камаса мен кошо камалып кетем деп коркуп барбайт экен.
ошондой жактары көп экен да. Ал эми бийликчил партияларда болсо таза тескери. Алар деген мисалы үчүн жана инвалидтерди алып алып коляскасы менен сүйрөп жүрбөйбү. Күнүгө рекламада көрсөтүп атат, агитация кылып. Мынакей биз ушундай бир эмени инвалидти ушу парламентке алып келатабыз деп. Ал өтүү өтпөй ким билет. Бирок ошентип реклама кылып, анан бул деген мындайча айтканда шылдыңдоо да, мазактоо да ал адамды. Мазактап алып келип атпайбы? Ал өтүү өтпөй билбейт. Мына өттү, ошолордон өткөн жок да. Көрдүңүзбү? Мына ошончолукка чейин кетип калып атат да саясатчыларчы. Ал оңой эле экен да көрсөчү. Көрсө бул ал эмеге инвалидке басып эле жүргөн кадимки эле, бирок экинчи же канчанчы группадагы инвалид болсо ошонун баарын эле киргизе берет экен. Ал тизменин ичинде эле толтура болот экен анчы. Бирок атайын ошол элге көрсөтүш үчүн коляскачан же болбосо тазадагы бирдеме алып, мындай атайын мындай көрүнө тургандарды алып алып туруп, анан ошолорду сүйрөп алып баратабыз, минтип атабыз деп мындайча айтканда саясат кылып атышат да. Бул деген өтө туура эмес. Бул мындайча айтканда мазактоого эле кирет. Ошондуктан мен башында эле айткам, азыр деле айтып келатам, бул квота деген нерсе туура эмес. Айласыздан болуп атат да. Бирок жанагы эмеге кылып коюш керек да, мыйзамга, партияларга милдеттеме коюп коюш керек. Милдеттеме ошол тизмеде аялдар болуш керек. Дагы эмне деп ошентип милдеттеме эле кылып коюш керек. Анан мисалы үчүн ар бир эле партия ошол азчылыктардын добушун алгысы келет да. Сөз жок түрдө кошот. Сөз жок түрдө баары кошот. Ооба. Жөн эле милдеттеме кылып койсо баары кошот. Аялдардын деле добушун алгысы келет да. Аялдардын да мыктыларын алып туруп коюш керек. Кошушат жана башка. Анан болбосо карабайсызбы, мына аялдардын квотасы дегенде бийликчил партияларда, башкалары да жанталашып, жанагы акчалуу аялдарды издеп атышпайбы? Акчалуу аял дегенде айланайын тытышып монтип издеп таап, списка тизмесине киргизгенге аракет кылып атышат да. Эми бул деген кандай? Кантип түшүнсөк болот? Эми чыныгы парламентаризм эмес, чыныгы саясат эмес, жөлү көз боёмочулук болуп калып атат. Сыртын гана, ооба. Сырты жалтырак болсун дегендей. Мындай каркасты көрсөтүп, мына могу парламент Кыргызстандыкы деген эле болуп калып атат да. Жалпы эле иш ошондой болуп атат да. Анткени Кыргызстанда парламент эч кимге кереги жок. Акаевдин доорунан бери мына парламент ким күнөөлүү? Эч кимге дегенде бийликке кереги жок. Бийликке да, бийликке кереги жок. Ким күнөөлүү? Акаевдин учурунда деле парламент күнөөлүү. Ким күнөөлүү? Бакиевдикинде парламент күнөөлүү. Атамбаевдикинде деле мына парламенттерде бирден алып барып өздөрү ошентип түзүп алып, өздөрү мазактап жанагыдай ат коюп атпайбы? Өздөрү алып келип алып, анан кийин аларды мазактап, анан парламенттин бюджети момунча ушунча кетирип атабыз силердин акчаңарды деп элге көзөп көрсөтүп ошондой кылып атышпайбы? Бул деген таптаза туура эмес. Парламент деген эркин болуш керек. Вот канчалык парламент эркин болсо, ошончолук мындай күчтүү саясатчылар, күчтүү баягы эмелер келип чыгат да, мындай эл үчүн иштеген адамдар келип. Эгерде анын эрки жок болсо, кантип эл үчүн иштейт алар? Эрки жок. Мына мейли ал тиги эме болсун, олигарх болсун, мейли жөнөкөй эле акчасы жок баягы мыйзам жазганды билген юрист болсун, эрки жок болсо кантип иштейт ал? Иштей албайт, эчтеке жаза албайт, айта албайт, элдин таламын талаша албайт да. Мына жерде парламент түзүлүшүнө соттор дагы аябай терс таасир тийгизип койду. Мисалы үчүн жанагы эле квотаны азыр айтып өттүк, аялдардын жанагы 30%дан кем болбосун деп жазылып турат мыйзамда. Жанагы Альянс деген партияныкы 3 депутаттын 2 кем болуп калып атпайбы 30%дан? 3 болуш керек эле мыйзам боюнча. Бирок Борборлук шайлоо комиссиясы өзү мурда туура эмес айтып алганы үчүн чечим чыгарып коюшкан. Чечим чыгарып коюшту. Бирок алар Борборлук шайлоо комиссиясынын бир инструкциясы мыйзамдан өйдө болбош керек эле да. Бирок ошого такап соттор таптакыр бир кызык чечим чыгарып салышты. Эмне үчүн соттор ушунчалык терс таасир тийгизип атат? Мурдагы кээ бир депутаттардын ошол эле Талант Мамытовдуку боюнча дагы чечим
чечим чыгарбай коюшпады, карабай койбоду жогорку сот. Карабай. Эмне үчүн биздин соттор жанагы эле өзүнчө бир бутак болуш керек эле. Göz karandısız butakka aylana alбай атат. Кайра эле бийлик басып коюп атабы? Бул жерде эң негизгиси бул жана адам фактору. Ар бир сот жумушсуз калгандан коркот. Ар бир сот ошондуктан жанталашып саясий заказды аткарып бергенге макул. Анткени жумушсуз калат. Же акча, же ошол заказ. Жок. Анан кийин экинчиси, биринчи кезек жумуш, экинчи кезек бул акча. Анткени сот системасы, прокуратура жана башка эң коррумпированный, мындайча айтканда, мамлекеттик коррупциялашкан мамлекеттик органда. Ошондуктан булар жан дебей бардык чечимдерди тияка да, бияка да ар кандай калчап чече беришет. Анан бул жерде Борбордук шайлоо комиссиясынын да күнөөсү бар. Алар дагы мындай кайсы бир маселелер боюнча позициясын тактай албай калат деле, анан кийин тарс эткисе чечим чыгара берет, анан соттон чечип алышсын деп эле ошентип берет да. Сот болсо коррупциялашканда, анан кантип аны соттон туура чечим чыксын, мисал үчүн. Ошондуктан аябай мындай татаал бир эмеге абалга түшүп калып атат да, ошол кандидаттар же болбосо депутаттар, жалпы эле саясатчылар өтө мындай татаал абалга түшүп калат. Жалпы эле граждандар дагы да. Граждандар деле өзүнүн чечими боюнча туура чечим кыла албайт. Мисал үчүн айталык жанагы эме пандемия. Пандемия учурунда тимиле кандай бир ушундай талаптар болуп, тимиле айланайын баарыбыз коркуп эмнетип отурабыз. Мен ошол маалда Турцияга бардым. Үй бүлөм менен Турцияга барып, Турцияда эс алып келдим. Эми ойлоп көрсөңүз, биз башка өлкөнүн граждандарыбызда иши да жок полициянын. Жаныбызда өтүп баратат, эчтеке кылбайт, эчтеке талап кылбайт, нетпейт. Эч кимди карабайт. Жөн гана бир мындай магазиндерге кирсеңиз, эгер маскаңыз жок болсо, минтип эле көрсөтүп коет, маска кийип алыңыз деп коет. Же болбосо акырын келип аэропорттон, мисал үчүн, мен самолеттон түшкөндө биз маскасыз түштүк да. Анан полиция келип бизди жетелеп эчтеке деле болгон жок. Минтип карап эле маскаңызды кийип алыңыз. Бuyakta маска болуш керек деп койду. Баарыбыз кийип алдык. Башка эчтеке жок. Эч ким мындай эркин сезип эле мындай жүрөт экенсиң да. Биз деле тигини өткөрүш керек, ПЦР, тиги бу, ал жанагы укол аттырышың керек, эмдетишиң керек деп эле өздөрүнчө эле бирдим. А жерде деген граждандардын баары тең мындай өздөрү угат экен мамлекетти. Мен мындан да мурда да болгом, Түркияда аябай жагат мага. Мындай өтө жакшы да, граждандарга жакшы өздөрүнүн мындай эркин сезишет. Көбүнчө Европаны айтып жүрөбүз го, бирок мына Түркияда деле ошондой, Европадагыдай эч ким сага тийбейт, эчтеке бирдеме мыйзам бузуп нетпесең, эч ким. Убактыбыз биздики 1-2 мүнөт калыптыр. Парламент менен мына сот системасын кантип оңдош керек? Эмне үчүн Кыргызстан ушунча жылдан бери көз карандысыз чындап милдетин аткара ала турган ушундай эки бутакты түзө албай атат? Эмне кылыш керек? Кыска аябай. Биринчи кезекте саясий эрк керек, өйдө жактан. Анан президент, мисал үчүн бизде баарына жооп берип атпайбы, президент же болсо саясаттын баарын президенттин институту жүргүзүп атпайбы. Ошол жактан болуш керек. Бүт реформа кандай өзгөртөбүз? Мындай так Кыргызстанга керектүүдөй кылып түзүп чыгыш керек да системаны. Болду, эгер ошондой система түзүлсө эле, эчтеке мындай элди дароо түшүнөт эле. Элди дароо түшүнөт. Мен бир жолу ошо мындай кокустан болуп калдыбы, бир 2-3 сот менен көлгө чейин барып калдым. Биздин ысык көлгө чейин тиги машина менен барып калдым. Ошондо алар сүйлөшүп атты, аябай көп ушундай маселелерди талкуулапчы. Анан ошондо бирөөсү мындай өйдө жакта иштеген мындай айта турган киши экен, мындай эмеси жетет.
ошого айтып атышты. Силер бизге мыналарды эле кылып берип койгулачы деп. Бизди эркин эле кылып койгула. Биз деген мыйзам менен эле дыңкылдатып эле баарын чечип кете берет элек, бизге жеңил болот элек. Бизге эркиндик жок. Биз ошондон коркуп эле өйдө жакта карап эле чечимдерибиздин баары туура эмес болуп атат деп айтып атышат да. Көрдүңүзбү? Бизде соттор мыкты, баары тең мыкты, мыйзамдын баарын билет. Бирок жанагындай болуп атат да, мындай реформа кылып, эркин коюш керек да. Эркин коюп, бирок эгер туура эмес чечим чыгарып атса, мына коомчулук бар, журналисттер бар, алар сындайт, эмнетет дегендей, анан өздөрү мындай өздөрүн эметип түзөлмөк да, түзөлмөк. Бирок андай болбой атат да азырынча. Азырынча жок. Өйдө жактан эрк жетпей атат. Эрк жетпей атат да. Рахмат сизге. Бизде конокто Табылды Акиров болду, саясат талдоочу. Рахмат, саламатыңыздар.